Фрунзе району Ош областына караштуу администрациялык аймактан орун алган. 1938 жылы уюшулган. Районда Кызылкая шаары, Совет, Чаабай, Фрунзе, Хайдаркан шаар тибиндеги поселка 10 айыл советинен турган. Райондун калкы көп улуттуу болгондуктан кыргыз, орус, өзбек, тажик, украин, татар жана башка улуттар жашаган. Өнөр жайы өнүккөн район болгондуктан аймагында Фрунзе атындагы сурма комбинаты, СССРдин 50 жылдыгы сымап комбинаты, мебель фабрикасы, үй тиричилик комбинаттары болгон. 1941 жылдан 1966 жылга чейин Алга газетасы, 1966 жылдан Илиш Нуру, эгемендүүлүктөн кийин Эл жарчысы газетасы чыгарылган. Кыргыз Республикасы эгемендүүлүгүнөн кийин биздин Фрунзе району Кадамжай району болуп өзгөргөн. Кадамжай району 1991 жылы 12 мартта негизделген. Аянты 6,1 миң километр квадрат. Бул ыйык жерге байланыштуу. Кадамжай бул сөз таш бетинде калган кадамдын изи. Анда эмесе ушул жер жөнүндө жергиликтүү калк эмне дейт? Тарых жана маданият жылы деп кыргыз элинин демилгеси менен жана ошондой эле биздин тарыхты сүйгөн, маданиятты сүйгөн данышман адамдардын демилгеси менен быйыл биздин Кыргызстанда тарых жана маданият жылы аталып отурат. Бирок биз бул маданиятты, тарых жылы гана майрамдабастан дайыма биз тарыхыбызды аздектеп, тарыхыбыздан таалим алып, тарыхыбызды келечектеги мундурга айтып берсек, биз ким экенибизди, биздин улуу кыргыз элинин басып өткөн жолу, ушул басып өткөн жолдо кандай кыйынчылыктар келгенин биз элибизге айтып кетүү биздин парыз. Мына бүгүн сиздер Кадамжай районунда 7 жерде адамдар урмат кылган улуу жерлер бар. Сыйынган адамдар илгери биздин байыркы замандарда кыргыз эли ар түрдүү ушундай бир ыйык жерлерге сыйынып келген. Ошондуктан бүгүн биз бул жерде турган Азирети Али кадамынын баскан жер деп Кадамжай эли Аллахтын биринчи элчиси Мухаммед алейхиссалам пайгамбарыбыздын күйөө баласы Азирети Алинин урмат кылышып, биздин Кадамжай эли бизди Азирети Алидай палвандар чыксын, Азирети Мухаммед алейхиссаламдай акылмандар чыксын деп биздин элибиз, журтубуз Кадамжай эли ушул жерге, ушул ыйык жерге Азирети Али деп ат коюшту. Азирети Али кадамын койгон. Тоолор менен тоолордун ортосунда жайлашкан. Бул жагында Катыран тоосу, бул жагы Саңгибала тоосу деген асты сурма менен сымапка толгон. Бул дүйнөдөгү эң ыйык жерлердин бири. Биздин Кадамжай районуна келген Докторбек Бейшекеев аттуу аким, ал өзү аламыздындык жигит. Ушундай ыйык жерлерди урматташыбыз келет. Ошол кишинин инициативасы менен жана Молла Муктар деген агабыз болгон, ал киши молла дин алымы болгон, ошол кишилердин демилгеси менен жана ошондой эле Кадамжай районундагы 70ке жакын ишкана мекемеликтердин жардамы аркылуу ар бир мекеме өздөрүнүн үлүшүн кошсуп, ар бир жөнөкөй карапайым адамдар үлүшүн кошсуп, ушул жерде бир эң жаткан жерди адамдар дем алуучу сонун жерге айландырып коюшту.